Assalamu alaikum. Menin üylölük suroğum bar ele. Ayalım başında az söylep nazik ele. Üylönüp iki kızı oldum. Biroq joldoşunun sözün emez, ata enesinin sözü zakon. Al üçün. Kel dese barat, kıskası köp girişet. Özümdü aktabayım. Mende da var kemçilik. Biz özünçө ayırda jaşayбыз. Ata enem şaharda turat. Ayalım ata enemdi jaktырбайт. Айтышат, жана оозго келгис сөздөр менен сүйлөйт. Мен ошол сөздү угуп турсам да укмаксан болдум. Аялымды сөкпөдүм да, урушпадым дагы. Ошентип балаңардын башы бош, каалагандай үйлөндүрүп алгыла деп сүйлөйт экен. Эми шариятта эркек киши өзүн өзү алып жүрүү эрежелери бар, милдеттери бар. Ошондо милдеттериңизди жана эркектик озыйпаларыңызды бардыгын так даана аткарып, билим деңгээлиңизди өйдө өстүрүп, анан аял киши канткенде бактылуу эне болот. Бактылуу аял болот, тарбиялуу аял болот. Бүгүнкү күндө курстар, тренингтер өтө көбөйдү. Үй бүлөгө байланыштуу өзүңүзгө суроо. 5 китеп окудуңузбу десек, чекеден жооп берет экенбиз, белгилүү да биздин абалыбыз. Бир да китеп окуйт экенбиз. Анан талап кыла берет экенбиз. Мен аял киши талап кылат экен, күйөөм мындай митпейт, тигинтпейт, митпейт деп. Ошол учурда эркек айтат экен, аялым митпейт, тигинтпейт, митпейт деп. Ушунун бардыгы ар ким өзүн өзү өстүрүп, өзүнө өзү бир пайдалуу бир маалыматтарды китеп аркылуу окуп киргизбегендиктен болот. Ошондуктан эртең менен эрте чыгып кетиңиз, кечинде кеч келиңиз. Ушунчалык айкөл, кеңпейил, табышкер Кудайдын буйругу менен. Ошондой бир иштемкор, таза, тыкан сүйлөгөн сөзүңүз дагы таза, жана айтып атпайсызбы, оозго алгыс жаман сөздөрдү мен сүйлөбөйм бирок деп. Ошол мааниде. Ошондой бир маданияттуу бир инсан боло бериңиз. Анан кайын журтуңузду өтө мыкты деңгээлде сыйлаңыз. Дагы аялыңыздан талап кылбай эле коюңуз. Болгону суранып коюңуз. Мына мен сенин ата-энеңди Алланын ыраазылыгы үчүн, сенин көңүлүң үчүн гана сыйлап атам. Болбосо алар мен үчүн чоочун эле адамдар. Ошон үчүн бир келген дүйнөдө кел мен ата-энемди сыйлап, Алланын ыраазы үчүн сыйлап кой. Эртең биз деле кайната кайны болобуз деп. Эгер ага да көнбөй атат, анда өзүңүз сыйлай бериңиз. Өзүнө жараша мамиле кылып коюңуз. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Бүттү. Кадимкидей. Өстүргөндөн өстүрө бериңиз өзүңүздү өзүңүз. Билим жаатында, тарых жаатында, санжыра жагында, кыскасы адам эркекке көрк берүүчү нерселердин баарын аткарыңыз. Жана Алла Таала Куранда айтканда «Васбир ала ма якулун». Адамдар эмне десе да ошол нерсеге сен сабыр кыл дейт го. Сабырдуу, сизге көрк берип турган нерсе ачууланбай, токтоолук менен иш алып барып, анан балдарга эмне талим тарбия керек. Жана эки кызым бар деп атпайсызбы? Кызыңызды келечекте мыкты эне болуш үчүн кыргыз тилин мыкты үйрөтүңүз. Андан орус тили, англис тили, араб тилдер болот атпайбы? Ошолорду этап менен үйрөтүп, аларга камкордук кылып, жакшы мамиле кыла берсеңиз, аялыңызга Кудайым буйрса инсап берген күнү өзүнө келет. Жанагындай үй бүлөгө байланыштуу китептерди көбүрөөк алып келип берсеңиз, окуп мага айтып бер деп. Балким менден да ката кетип аткандыр деп. Анан ошол учурда гана Кудайым буйрса, адам окуган китебине жараша ой жүгүртөт деп бир аалымда айткандай, балким келинчегиңиз башкача ой жүгүртүп сизден жана ата-энеңизден кечирим сурап, жана өзүнүн ата-энеси эмне кылат? Баягы кыргыздын макалы бар да, үйдөн чыккан кыз чийден сырткары дейт. Чийден сырткары болуш үчүн биз эмне кылат? Эрежеге жеткенден баштап кыз баланы дайыма төргө отургузбойт. Төрдө отуруп чайын ичет, төрдө отуруп кийин жеңелерине, келин балдарына жардам берет. Дагы ошо төрдө отуруп, ошондон нары турмушка чыгасың, бул бирөөнүн бүлөсү деп эле алдын ала айтып башташат. Анан үйдөн чыккан чийден сырткары деп ата-энеңди эч качан кириштирбе турмушуңа. Эгерде жашооң ойдогудай жакшы болуп аткан болсо, эмне кереги бар? Сенин биринчи байлыгың жана башчың сенин күйөөң гана болот деген түшүнүктү акырын алып келип отуруп, салт жагынан да, шарият жагынан дагы мээсине кирип калса, Кудай буйрса, эки дүйнө бактылуулуктун жолу башталат буйрса.